Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 25 февраль 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге Фуркат тараптагы Бөрүбаев көчөсүнөн сатыла турган өтө сонун бир сатылуучу жер үй тууралуу маалымат бермекчимин. Биринчи эле болуп мен сиздерге даректерин түшүндүргөнгө аракет кылайын. Мен турган жер туугандар бул Фуркат тараптагы Бөрүбаев көчөсүнүн жанында турам. Бул жерге келиш үчүн сиздер Фуркаттын круговойунан Мадыны көздөй бул жака болжол менен бир 600 метр түз жүрүп келгениңиздерде ушул эле көчөнүн оң тарабында Бөрүбаев аталышындагы көчөнү көрөсүздөр. Бул тарапта жазылып турат. Ушул көчөгө кирип ичкериге 100 метр жүрүп барсаңыздар, кирип бара бериңиздер 100 метр. Ошол жактан сиздерге маалымат беребиз. Мындан ары дальше кете турган болсоңуздар, Мады Башбулак тарапка карап бет аласыздар. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө жанагы сатыла турган жер үйдүн алдына да келип калдык. Мен жанагы айткан көчө менен 100 метр бул жака түз жүрүп келгениңиздерде бул жерде канал бар экен. Ушул эле каналдын жанында сатыла турган жер үйүбүз жайгашкан. Мына ушул үй сатка коюлду туугандар. Азыр колдон келишинче сатылуучу жер үй тууралуу маалымат берген аракет кылам. Эгерде кандайдыр бир сурооңуздар пайда болгон болсо, ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Албетте эле өзүңүздөр дагы келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Эл өтө жыш жайгашкан. Бул жака бир 100 метр чыгып барсаңыздар, центральный жол. Так, үйдүн чек арасы мына ушул жерден башталат дагы. Мына ушул ПСК блоктун бүтүшүнө чейин болуп калат. Төрт тарабы тосулган. Мына ушундай ворота, арка бүт бардыгы орнотулган. Эң негизгиси каналдын жанында экен. Так. Окей, ушул воротаны ачып кирип келе бересиздер. Бул жакта көчөнүн аты, номери бүт бардыгы жазылып турат. Сатыла турган жер үйдүн жери туугандар өтө кеңир экен. 12 сотых чыгат. Кызыл китеби бар. Документ боюнча эч кандай маселе жаралбайт. Албетте эле үй ээси өзү закон түрүндө сиздерге жакшылап өткөрүп берет. Так, жерин айттык, 12 сотых. Условияларына келе турган болсок, бул жерде таза суу, свет, септик, природный газ бүт бардыгы бар туугандар. Бир гана центральный канализация жок, калганы бүт бардыгы бар экен. Мына ушундай үйдүн ичине, сыртына суу чыгарылган. Киргениңиздерде асты кафель, өйдө тарабы арка. Бул жагы дагы арка болуп кеткен. Бул жерде гараж алсаңыздар болот, же болбосо үй чочок кылып алсаңыздар дагы болот. Так, азыр үй тууралуу маалымат берейин дагы анан сиздерге үйдүн бөлмөлөрүн көргөзүп берейин. Окей. 5 бөлмөдөн турган мансард тибиндеги 2 кабаттуу жер үй туугандар, узун турасы 13 7. Биринчи кабатында так 2 бөлмө, жок 3 бөлмө болуп калат экен биринчи кабатында. Экинчи кабаты болсо 2 бөлмөдөн турат. Узун турасы 13 7, бышыгыш менен тургузулган. Суу түтүкчөлөрү бүт бардыгы орнотулган. Крышасы болсо термике менен жабылган. Айнек терезелери пластик, темир тосмолору менен экен айнек терезелери. Чердактары дагы черный потолок болгон. Мындайча айтканда даяр жер үй туугандар, келип эле жашай берсеңиздер болот. Окей. Бирок эшикти ачып кирип келе бересиздер. Бул прихожкасы. Асты мына ушундай ламинат деп коет эле, паркет. Дубалдары водомсъемка болгон. Потолоктор болсо өзүңүздөр көрүп атасыздар. Пластик экен. Айнек терезелери пластик, мына ушундай темир тосмолор менен. Анан бул үйдө биринчи кабатта, экинчи кабатта отоплениянын батарейкалары киргизилген, мына ушундай узун турбалар менен. Үй өтө жылуу экен. Бул жерде үй ээси бүт бардык маалыматтарды мага айтып берди. Так, бул экинчи бөлмөсү туугандар. Ар бир бөлмөдө мына ушундай отоплениянын батарейкалары киргизилген. Бөлмөлөрү дагы мындай жакшы, кеңирген, потолоктору бийик. Бул жагы дагы бир подлестница деп коет. Керектүү буюмтайыңыздарды коюп койсоңуздар болот. Бул жагы болсо кухнясы. Анан сатылуучу жер үйдө буюмтайымдарды көрүп атасыздар. Келишим түрдө дейт. Ал жагын үй ээси менен сүйлөшүп келише аласыздар. Бул жакта болсо экинчи эшиги бар туугандар. Бул экинчи эшиги атайын кухня үчүн жасалган. Кирип эле мына ушул кухняга кирип кетсеңиздер болот. Кухнясы дагы кеңири. Бул тарапта болсо мына ушундай печкасы бар экен. Ушул жерден тамагыңыздарды кылып, үйүңүздөрдү жылытсаңыздар болот. Бул жакта паровой турбалары бүт бардык бөлмөлөргө керек болсо дагы экинчи кабатына дагы чыгарылган экен. Бул жагы болсо санузел туугандар, күзгү раковина, унитаз, ванна, аристон бүт бардыгы бар. Анан сырт тарабында бул үйдүн өзүнүн септиги дагы бар экен. Окей.
Азыр экинчи кабатына чыгып көрөйүн эми. Колдон келишинче маалымат берген аракет кылып атабыз. Сатыла турган жер үйдүн баасын жана ошондой эле ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган туугандар. Бул болсо экинчи кабаттын биринчи бөлмөсү. Окей, мансард тибиндеги жер үй. Бул жакта дагы айнек терезелер пластик, темир тосмолор менен. Бул жагы кладовка болуп калган. Даяр шкафчиктери бар. Бул экинчи бөлмөсү туугандар. Конок бөлмөсү деп койсоңуздар дагы болот. Бөлмөлөрү кеңиргенин. Мына ушундай. Анан сатылуучу жер үйүбүз күнгөй тарапта жайгашкан экен. Күн чыкканда эле Кудай буйрукса күн ушул сатылуучу жер үйгө тийип турат. Так, условияларын айттык, жерин айттык туугандар. Окей, бул тарапта болсо огороду деп дагы койсок болот. Көчөттөрдүн түр-түрлөрү эгилип, мына ушундай чоңоюп, мына берип калган кези. Бул жерге дагы кран чыгарылган экен. Суу, свет, септик, природный газ бүт бардыгы бар. Окей. Жери өтө кеңиргенен туугандар 12 соток экен. Документтери так, кызыл китеби бар. Бул сырткы ажатканасы. Үйдүн арт тарабында дагы 1-1,5 метр аралык калтырылган. Каптал арт тараптан үйдүн көрүнүшү мына ушундай. Эң негизгиси бышык иш менен тургузулган экен. Анан бул тарапта экинчи эшиги бар туугандар. Жана айтып өттүк го сиздерге. Кухняга кирип кетсеңиздер болот. Так. Эми баасын айтайлы туугандар, азыр мына үйдө тараптан дагы бир көргөзүп берип коеюн. Баасы болсо $120,000 бааланды. Анан өзүңүздөр билесиздер, айткан баасында эч ким сатпайт. Эгерде реальный жакшы клиент болсо, бул жакта үй ээси дагы түшүрүп берет экен. Вариант жолдорун, обмен жолдорун үй ээси менен өзүңүздөр түзмө-түз сүйлөшүп аласыздар. Барыңыздарга ийгилик. Шаарга өтө жакын жерде жайгашкан ушул даяр жер үйдү колдон чарбаңыздар. Фуркаттын круговойуна ашып кетсе бир 600 метр чыгат. Шаарга бир 5 мүнөттө машинаңыздар менен кирип барасыздар. Өтө сонун жер туугандар, абасы таза, тынч, природный, өтө сонун келечеги бар жерлерден бири. Барыңыздарга ийгилик.